Кыргызстанда электрондук өкмөттү киргизүүгө багытталган. Долбоор ПРООнун демократиялык башкаруу программасынын Бириккен Улуттар Уюмунун университетинин жана маалымат технологиясынын улуттук борборунун биргелешкен күч аракети менен ишке ашырылууда. Жаратылыш газына баанын көбөйүшү өндүрүштүн деңгээлинин төмөндөшүнө таасир тийгизиши мүмкүн. Буга байланыштуу бул казан жасалгаларын кошуп алганда көмүр менен мазут сыяктуу отундун альтернативдүү түрлөрүнө өтүү мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгуу зарыл. Бул жөнүндө Өнөр жай ишканаларынын жетекчилери менен иш кеңешмесинин учурунда Кыргызстандын өнөр жай энергетика жана жылуулук ресурстары министри Сапарбек Балкибеков билдирди. Урматтуу угармандар, сиздер азыркы саатка болгон жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең борбор калат Бишкек шаарында абанын температурасы түнкүсүн 12-16, ал эми күндүз 26-29 градус жылуу болуп күтүлүүдө. Жаңылыктар 24 KG кабар маалымат улактарынан даярдалды. Жаңылыкта Алмаз радиосунда.
Thank